Азаматсың Марлен. Нургазы мектепке барганда чоң атасы сумка сатып берет. Ак кеме, кызыл алма, буганы. Кыз менен бала карагат деген кетишкенде каракчылар келип апаларını өлтүрүп кетишет. Анан эч ким калбай калганда бала менен эжеси келет. Анан кийин кызы келет. Анан олорду каракчылар алып кетканда өлтүрөлү дегенде Желмогуз келип олорду мен эле багам деп жарга таштайын деп атканда буганы келип олорду алып кетип өзү сүт берип багат. Бир кемпир шал болуптур. Анын чыпалактай баласы бар экен. Бир күнү жалпырактын тагыга жатып аптыр. Тоо көрбөй ону жеп аптыр. Кемпир шал издеп, анан баласы бакырыптыр. Мен төөнүн ичидемин, мени жеп койду дептир. Анан чал төөнүн ичин жарып, баланы сактап калыптыр. Анан бир күнү карышкыр жеп коюптур. Анан мени кой бер дептир. Болсо сени из кылып салам дептир. Анан койлорду же семиз дептир. Анан барса чыпалак бала бакырыптыр. Мен азыр сенин койлоруңду жейм деп. Койлорду да жей албайсың, мен бакырып турам дептир. Анан ошол киши кубалаптыр. Анан карышкырдын карны ач калып, анан элдерге ит болуп аттыр. Азаматсыңар менин эң мыкты окуучуларым. Баарыбыз бул чыгармалар менен тааныш экенбиз, балдар. Байыркы мен дагы көптөгөн чыгармалар билем. Азаматсыңар. Анда класстер түзүп көрөлүчү, балдар. Чыңгыз Айтматов, Бугене, Нургазы. Ушуларга класстер түзөбүз. Биринде бала менен кыз болуптур. Ал токойго козукадын алганы кетиптир. Анан жардам бериңиз дейт. Анан десе макул болот. Анан буга эне чыгат. Анан буга мына балдарга жардам бер дейт. Анан буга эне капа болот. Эмнеге капасың дейт. Анан десе менин балдарым жок дейт. Анда сен мына кыз менен баланы бала кылбал дейт. Анан макул болуп үстүнө чыгарып качышып кетет. Балдар, класстерди ушул телефондун өзүндө эле сенсордо жаза беребиз, эртерээк бүтөбүз. Дептерге көчүрүп жазсак убактыбыз кетип калат. Кийин дептерибизге көчүрүп жазып алабыз. Чыңгыз Айтматов Шекер айылында төрөлгөн. 1928 жыл 12 декабрда туган күнү болот. Анын көптөгөн чыгармалары бар. Чыпалак, Ак кеме, Жамила, Кызыл алма, Дүйнө. Анын көптөгөн чыгармалары бар. Ал тирүү болгондо 92 жашка чыкмак. Кыргыз элин бүт дүйнөгө тааныткан. Эң сонун Айбике, эми ошону жазып алабыз дептерибизге. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы туулган. 12 декабрь анын тууган күнү. Ал азыр тирүү болгондо 92 жашка чыкмак. Анын көптөгөн чыгармалары бар. Кызыл алма, Ак кеме, Бугане, Нургазы. Бири-бирибизди кайталабай өзгөчө кылып жазганга аракет кылалы. Салмаксызбы жеке Нургазы аябай акылдуу бала болгон. Ак кемени күткөн. Ак кеме
Birinci Kapalı, Batır, Bezimdü, Borker, Baktılı. Buğay baldardı öz sütü menden çoğaytıp, kattatip, çoğaytıp, üylөнгөндө алар балалы болушканда мүйүзүгө бешиги илип келип балдарына белек кылышат. Бугене бала менен кыз карагат тергени кетишет. Бугене балдарды багып алышат. Bala менен кызга бешик алып берет. Азаматсыңар эң сонун. Балдар, силер Ильястын ырын ырдап жөнөткөндөрүңөр бар эле. Ошолордон топтоп флешмоб даярдап койдук. Аны дагы көрүп чыккыла. Gölge жалгыз келип байыр алдым. Тургуздум махабаттын пайду балын. Dalda yoldadan жаңылып. Ölümdüm kanatımda kayırıp aldım. Açtığım tatal yoldan жаңылышып. Yolumdum kanatımda kayırıp aldım. Kuştan köp bizim kündür ötkön. Selermin aman bolsam da bir köksüm. Hazır men жалгыз uçkan. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда туулган. Ал жазуучу болгон, дүйнөгө танылган. Анын чыгармалары көптөгөн тилге которгон. Чыңгыз Айтматов шекер айылында төрөлгөн. Чыңгыз Айтматовдун көптөгөн чыгармалары бар. Дүйнөгө таанытып чыккан. Кызыл алма, Бугене, Ак кеме. Нургазы аябай жакшы бала болгон. Ак кемеде атам келет деп Ак кеменин жолуна аябай күтчү. Ал аябай жакшы бала. Акылдуу бала болчу. Нургазы бир кичинекей айылга хан жокерлери менен кол салат. Bir үй бүлөдөгү bir тууган, бирөөсү кыз, бирөөсү бала токойго оттун тергени кетет. Токойдон кетсе, караса айыл талкаланып, өрттөнүп, кайта издеп ата-энелерин таппай токойго барышат. Барып Жескембирге жолугушат. Жескембир баскыла, мен силерге көрсөтөм. Бугенеге алып барып, энди мына силердин апаңар болот, энеңер болот деген. Энеңер болот, эне бугене сүт берип, балдары да карап, Жескембирге хан жоокерлери менен келип, көрбөдүң, ошолорду жарга тапсаң алтын берем, жарга ташта, ошолор өлтүр. Жескембир аларды алып келип кайта Бугенеге тапшырды. Аларды Бугенени өлтүргөндөн мурун Бугене bir көлгө Алла-Таала жөнөткөн. Чыңгыз Айтматовдун китептерини дүйнө окуп чыккан. Азаматсыңар балдар,
Эми жаккан чыгармаларынан ар бирибиз бирден гана жазабыз. Ушул жалбырактарга жазып чыгабыз. Биз Чыңгыз Айтматов менен сыймыктанабыз. Эң туура айтасың. Марлен китептерин дүйнө окуп чыккан. Азаматсың Жанара. Биринчи мугалимди жакшы көрүптүр. Алияга буга эне чыгармасы жагыптыр. Айбеке кызыл алма. Нурисламчике буга эне. Марленге кызыл алма жагыптыр. Буга эне. Алтынай Дүшөн агай жагыптыр Расулга. Азаматсыңар. Балдар, демек Чыңгыздын ар бир чыгармасын унутпаптырбыз, балдар? Анда бүгүнкү теманы Чыңгыз жашайт биз менен деп жаңылбаптырмын. Бүгүнкү сабак жактыбы балдар силерге? Азаматсың Бектур. Класстерди өтө сонун түзүпсүң. Чыңгыз Айтматов биздин эң жактырган жазуучуларыбыздын бири. Азаматсың. Обай эжеке жакты. Жакты, кызыктуу болду. Эжеке, мага бүгүнкү сабак аябай жакты. Ушундай сабактарды өтүп турайлы, эжеке аябай сонун экен. Бүгүн сабакка кайсы досубуздун аракети жакшы болду? Бири-бирибизди баалайбыз. Бүгүнкү абдан аракет кылган Бектур. Дагы Класстери аябай сонун болупту. баарыбыз аракет кылдык, балдар? Баарыбыз жакшы катыштык. Мектепте болгондо bundan да жакшы болмок. Достор, баарыңар мыкты катыштыңар. Алга 3-А класс. Азаматсыңар. Чында баардыгы жакшы катышты. Азаматсыңар, балдар. Обай эжеке, унуткан жокпуз. Чындыгында эң мыкты катышып бердиңер. Азаматсыңар. Баарыңа чоң ыраазычылык. Ата-энелерибиз мыкты болгон үчүн биз мыктыбыз. Обай эжеке. Обай эжеке, биз баардыгыбыз мыкты класспыз. Албетте эжеке, биздин мугалимибиз да эң сонун. Рахмат сизге эжеке. Обай эжеке, биздин мугалимибиз эң сонун. Макул эжеке. Обай эжеке, сизге дагы рахмат. Рахмат Расул. Анда балдар баардыгыбыз Чыңгыз биздин атабыз чыгармасын барктарыбыз деп дагы бир жакшы дат өзүбүзгө жүрөгүбүзгө кабыл кыла алалы. Баарыбыз жүрөгүбүзгө колубузду коюп айтып чыгабыз. Чыңгыз биздин атабыз, чыгармасын бактайбыз. 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 Саламатта калгыла менин кичинекей мамалактарым. Дем алыш күнүңөр жакшы өтсүн. Урматтуу конок мугалимдер, сиздерде көңүл бурганыңыздарга рахмат. Чыңгыз биздин атабыз, чыгармасын бактайбыз. Чыңгыз биздин атабыз, чыгармасын бактайбыз. Эжеке, саламатта калың. Саламатта калгыла 3-А класс. Эжеке, саламатта калыңыз. Нур кыз. Жана 3-А класстын балдары. Мына силердин сабагыңарга катышып, аябай силерди көрүп биз суктандык дагы сыймыктандык азаматтар. Ушинтип сабакка катышып бергениңер үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактаргача күтөбүз. Рахмат эжеке. Рахмат, саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыз. Рахмат эжеке. Сиздерге да чоң рахмат. Саламатта калыңыз. Саламатта калыңыз эжеке. Саламатта калыңыз эжеке. Саламатта калгыла достор, кыздар. Сизге да эжеке. Эжеке, сизге да рахмат. Сиздерге досторум аям рахмат. Рахмат, Гүлмира Саитовна. Саламатта калгыла достор.